Бүгүн 10 декабрь күнү Ички иштери министрлиги коопсуз шаар долбоорунун бет ачарын жасады. Ага Ички иштери министри Мелис Турганбаев, Европа коопсуздук келишим уюмунун өкүлдөрү жана башка коомдук уюмдардын мүчөлөрү катышышты. Айта кетсек, коопсуз шаар долбоору мындан 4 жыл мурун демилгеленип, ушул убакка чейин ишке ашпай келген. Бул убакыт аралыгында 2 жолу тендер өткөрүлгөн. Бирок анын жыйынтыгы ызы-чуу менен бүткөнүн коомчулук билет. Мындан улам Ички иштери министрлиги Молдованын тажрыйбасын колдонуп, долбоорду өз күчү менен ишке ашырууга киришкен. Программанын технический канча акча кетет? Көптөн акча кетпейт. Где-то бир 10 миллион сомдун тегерегинде акча кетет первоначально. Ошолорду закупить этип акырынан баштайбыз. Андан сырткары жанагы мыйзамдарды дагы кичине анча-мынча өзгөртүүлөр бар. Киргизиш керек анын баарын. Ошолордун баарын киргизип акырынан. Анан могуреки камералардын баардыгын, оборудованиянын баардыгын сертификат алышыбыз керек. Ошо сертификат алгандан кийин анан деген жанагы перекресток коюп атпайбыз. Мына бир эле 48 саатта 15 000 нарушение болду деп атпайбыз. Ошондойлорду анан уже штраф түшө баштайт, акча түшө баштайт мамлекетке. Биз ойлоп атабыз, эч кандай акчаны неметпей эле ошол түшкөн акчага эле акырындан поэтапно жасай берели деп атабыз, түшүнүп атасызбы? Министр мырзанын айтымында 2 жыл аралыгында Ош жана Бишкек шаарларына видео көзөмөл толугу менен орнотулуп бүтөт. Азыркы учурда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн 4 камера жана 1 мобилдүү комплекс иштөөдө. Система как работает? Она без радара. Система кандай иштейт? Ал үчүн жолдорго камералар орнотулган. Камерада атайын программа бар. Ал секундасына бир канча кадр тарталат. Анын негизинде ылдамдыкты аныктоого болот. Ошондой эле башка жол эрежелерин бузуу фактыларын да билүүгө мүмкүн. Азыр кичинекей мониторго көңүл бурсаңыздар. Эгер кайсыл бир кесилиште жол кырсыгы болсо, бул жерден видеону кайрадан көрүп чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул нерсе тергөөчүлөргө жана атайын органдарга керек. На тот момент почему-то зашел эта авария, и в том числе предупреждать в дальнейшем эти аварии. Молдовада бул долбоорду ишке ашыруу 2006-жылдары башталган. Аталган өлкөнүн ички иштери министрлигинин өкүлүнүн айтымында иштин жыйынтыгын көргөзүү үчүн бир топ убакыт керек. У нас только установили камеры, мы годами тоже процесс был очень долгий, лет 7. Биздин өлкөгө көзөмөл камералары орнотулары менен жыйынтык болгон жок. Процесс узак болду. Дээрлик 7 жылга чукулдады. Бирок долбоорду ишке ашыруу менен жол кырсыктары 50% кыскарды жана жол кырсыктары боюнча катталган кылмыштардын баарынын бет ачылган. Эске сала кетсек, коопсуз шаар долбооруна алгачкы тендер 2012-жылы өткөн. Анда кытайлык ишкана жеңүүчү болгон эле. Бирок тендерди өткөрүүдө бир катар мыйзам бузуулар болгону айтылып, 2014-жылы экинчи жолу тендер өткөрүлгөн. Жыйынтыгында орусиялык Стилсов Бишкек компаниясы жеңүүчү деп табылган. Бул ишканага да бир катар айыптар тагылып, министрлик иштешүүдөн баш тарткан. Жанагында 10 нарушение болду азырдычы. Тендердин өткөнү боюнча. Biz ошолордун бардыгын эч ким обосновать этип берген жок. Мен кое албайм. Нарушение менен өткөн. Кийин мында болот да, мына жакын эле биз Грейстен мурунку бир начальник азыр мына түрмөдө камалып отур. Ошондой эле тендер өткөн Стилсовточ, ал начальник катышкан эмес азыркычы. Жана доогор кол коюу үчүн түрмөдө отурат. Эртеңки күнү ал иштебей калса жанагы сомнительный фирма болсо эртеңки күнү ана менден сурайт. Сен кайтып карадың. Биз текшердик. Bir айдын ичинде биз жанагындай нарушениелердин баарын выявлять этип, тендерный комиссияга бердик. Тендерный комиссия карабай койду. Биз бүттүк тендер өткөзбөдүк, эмне алсаң ошол болот. Такой же не бывает. Эгер айдоочу жол эрежесин буза турган болсо, видео көзөмөл унаанын үлгүсүн жана номурун сүрөткө тартып алат. Андан соң унаанын номуру кимге катталса, 3 күндүн ичинде ошол адамдын дарегине айып пул жазылган кат жөнөтүлөт. Ал адам 10 күндүн ичинде айып пулду төлөөгө милдеттүү.